Эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз спортчулары жаркын жеңиштер менен элибизди кубандырат. Эл аралык байкоочулар менен эксперттерди чеберчилиги менен таң калтырып келген спортчулар сарбын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дүйнөлүк ареналарда, олимпиадаларда, эртай матчтарда кыргыздын желегин башынан өйдө көтөрүп, байыртадан кылымга артып келген кыргыз деген атыбызды дүйнөгө тааныткан 5 спортчу жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Көптөгөн кыргыз жаштарына күрөшүүгө дем берген, эң масштабтуу делген олимпиадалык оюндарда эгемендүүлүктү алгандан бери биринчи күмүш байгени багындырган кыргыздын сыймыгы Канатбек Бегалиев болгон. Канатбек Бегалиев 1984-жылы 14 февралда Талас облусунун Бакайта районуна караштуу Өзгөрүш айылында туулган. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери. 2008-жылы Пекинде өткөн 29-жайкы Олимпиада оюндарында күмүш байгени багындырганга жетишкен. Бул ийгилиги кыргыз спортун жаңы деңгээлге көтөрүп, жаш спортчуларга дем берген. Кыргыз желегин ар дайым башынан өйдө көтөрүп, дүйнө жүзүнө Кыргызстанды тааныткан, элибиздин сыймыгы болгон Валентина Шевченко, мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында 1988-жылдын 7-мартында жарык дүйнөгө келген. Валентина 5 жашында спорт менен машыккан энеси жана эжеси Антонинанын таасири аркылуу таэквондо менен машыга баштайт. 12 жашында Муатай кикбоксунда, андан соң Валет Тудо эрежесинин күрөшүндө өз күчүн сынаган. Валентина Шевченко 2018-жылдын 9-декабрында Канаданын Торонто шаарында UFC'нин 231-турниринде поляк Жоаннаны жеңип, чемпиондук курду тагынып кеткен. Үстүздөгү жылдын апрель айында Валентина 5-жолу титулун коргоого жетишти. Моим партнерам Париматч, беттинг-компании Париматч и моему, конечно, солнечному Кыргызстану. Я очень вас люблю, чувствую вашу поддержку на расстоянии. Спасибо, что болеете. Тарыхта биринчи жолу кыргыз балбаны Улукбек Жолдошбеков 23 жашка чейинки спортчулар арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгон. Ошондой эле 2020-жылы Нью-Дели шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында 61 кг салмакта алтын медаль тагынган.
Кыргыздын балбан кыздар дегенде биринчи кезекте ойго Айсулуу Тыныбекова келет. Элибиздин сыймыгы болгон Айсулуу Тыныбекова 2017-жылы дүйнө биринчилигинде коло байгени тагынып, 2019-жылы кыздар арасында эркин күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону жана Азиянын 2016, 2017, 2019 жылдары 3 жолку чемпиону болууга жетишкен. Ошондой эле Айсулуу быйыл Токиодо өтүлүүчү жайкы олимпиадалык оюна лицензия утуп алган. Дагы бир сыймыгыбыз болгон жеңил атлет Дарья Маслова желегибизди көп жолу дүйнөлүк ареналарда көтөргөн. Дарья Маслова Кыргыз Республикасынын жеңил атлети боюнча спортчусу жана эл аралык класстагы спорт чебери. Дарьянын капчыгында көптөгөн ийгиликтер бар. Алардын ичинен көрүнүктүү жетишкендиктери 2014-жылы Тайбейдеги өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында 3000 метр жана 5000 метр аралыкта алтын медаль тагынган. Ошондой эле быйыл өтүлүүчү жайкы олимпиадада Кыргызстандын желегин коргоого жолдомо утуп алган. Албетте, бул спортчулар менен эле эмес, дагы көптөгөн спорт чеберлери мамлекетибиздин желегин желбиретип келишет. Дүйнө жүзүндөгү ар кайсы спорт түрлөрү боюнча биз сыймыктанган спортчуларыбыз мекен үчүн кайсыл жерде болбосун өз чеберчилигин көрсөтүп келишет.